Мамлекет тарабынан аймактарды өнүктүрүү үчүн жетиштүү шарт түзүлүүдө. Эми жергиликтүү бийлик активдешүүсү керек. Бул маселе мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун жеке көзөмөлүндө экендигин президент аймактардагы эл менен жолугушуусунда байма-бай айтып келет. Реформаларды алдыга жылдыруу, ишкерлердин башын бириктирүү, сырттагы мекендештерди мобилизациялап, алардын жардамын туура нукка буруу иштери алардын колунда. Сооронбай Жээнбеков бийликтин аракет багытын президенттикке аттанаарда эле өнүгүү программасында көрсөтүп берген. Алар ишке ашарын убада кылган. Элге эмне керек? Бул жол керек. Элге бул больница керек, таза суу керек, суга суу керек, детсад керек, айыл чарбасына, өнүгүшүнө арзандатылган кредиттер керек. Мына ушунун баардыгы боюнча тең бизде программабызда баардыгы бар урматтуу айтылгандар, биз буюрса айрыкча биздин эл айыл чарбасында жашап жаткандан кийин айыл чарбасына дагы өзгөчө көңүл бурулат. Ысык көл облусу аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында санариптештирүү, инвестицияларды тартуу, таза суу менен камсыздоо, ирригацияны өнүктүрүү, социалдык объектилерди куруу иштерин кандайча аткарып жаткандыгын жеринен көрүп келдик. Ысык көл облусунун аянты 43,1 миң километр квадрат. Өлкөнүн жалпы аянтынын 21,6%-ын түзөт. Борбору Каракол шаары. Ысык көл облусу 5 райондон 2 шаар жана 61 айыл өкмөттөн турат. Калкынын саны 470,084 адам. Бул тоо борундагы шор жерди 3 жыл бою топуракташып, сугарып, гүл өстүргөн, 20 жыл мектепти жетектеп пенсияга чыккан мугалим ага экен. Анын убагында бул мектеп курулуп бүтүп, бүгүнкү күнү бул жер Тоң районунун Барбулак айылынын санариптешкен билим уясына айланганын өз көзүбүз менен көрдүк. Балдарыбыз заңгыраган жарык класстарда дүйнө жүзүнөн артта калбай, тарбия таалим алып жатыптыр. 2019 жылы ушу аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата 1 сентябрдан баштап мектепте Насель Зимамбетов атындагы мектебинде электрондук журнал, электрондук күндөлүк программасын киргизип, ошол программаны ишке ашыруудабыз. Бул программа боюнча айта кетсем, EduPage программасы бул 20 жылдан ашык иштеген, 170 өлкөдө иштешеткен жана 150 миң мектеп кирген экен бул программа менен. Биз ушул программаны быйыл мектепке киргизип, ушул менен азыр иш жүргүзүп атабыз. Ал эми Балыкчы шаарындагы номер 1 Лев Толстой атындагы мектеп гимназиясынын мүтүрүүчүлөрү мектепти материалдык техникалык жактан колдоп келет. Акыркы 2 жылдан бери Большая перемена коомдук фонду тарабынан каржыланып жатыптыр. Бул мектепти 35 жыл мурда бүтүргөн Улуу Британияда жашаган ишкер Юрий Шефлер акыркы 2 жылда мектепке $800 миң жардам көрсөтүп, мектептин спорт аянтчасы курулуп, айланасы жашылдандырылган, ашканасы оңдолгон. Мындан тышкары жертөлөсүндө кошумча 3 класс пайда болду. 40 компьютер алынып, интернетке кошулган. Брусчатка, которая у нас находится за ограждением, это тоже заслуга местного самоуправления. Жергиликтүү бийлик мектепти курчап, брусчатка төшөп берди. Тарых кабинетиндеги жаңы эмеректерди да жергиликтүү бюджеттин эсебинен койдук. Ал эми мектептин чатырын Билим берүү министрлиги жаңыртты. Күч бирдикте деген ушул. Окуучулардын ата-энелери, бүтүрүүчүлөрү, жергиликтүү бийлик менен мамлекет жардам берсе, анда жакшы натыйжалар болот. Ошол эле Балыкчы шаарында жайгашкан Аберон жер жемиш сактаган ири логистикалык борборуна бардык. Бул долбоордун басымдуу бөлүгү Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган экен.
Насыя акысына имарат курулуп, кампага 2400 тонна жемиш бата турган муздаткыч өңдүү керектүү жабдуулар сатып алынган. Улоо системасы жер жемиштердин сапатын кетирбей 270 күнгө чейин сактап тура алат. Жабдыктар евро стандартка туура келет. Мындай технология жемиштерди чет өлкөгө чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Уникальность заключается в том, что это полностью немецкое оборудование. Бардыгы германиялык жабдыктар. Немис адистери келип куруп кетишкен. Бул кампа, жер жемиш сактоочу жай баары уникалдуу болуп саналат. Бир эле Ысык көл облусунда эмес, Кыргызстан боюнча мындай жок. Улоо системасы менен сактоо мезгили кыйла узарат. Кыргызстан бара-бара дыйкандардын чарбасын ирилештирип, чоң көлөмдөргө өтүп, жаңы рыноктарга чыгыш керек. Биздин облустагы алма алмуруттар даамы, сапаты жана экологиялык жактан табигыйлыгы менен айырмаланып турат. Ошол үчүн биз келечекте балдардын тамак ашын жасоого, мөмө жемиштерди кургатууга жана сок чыгарган кайра иштетүүчү заводдорду ачууну ойлонуп жатабыз. Айыл чарба тармагын каржылоо иштери акыркы 2 жылда жакшырганынын бир мисалы. 2018 жылы коммерциялык банктар тарабынан жалпы суммасы 5,5 миллиард сомдук 11 миңден ашык айыл чарба насыялары берилген. Бул болсо шайлоо маалында Сооронбай Жээнбеков берген дагы бир убаданын аткарылышы демек. Биздин максат ушул кредиттөөнү көбөйтүш, кыска мөөнөттө 15-20 миллиардка чыгарыш. Дыйкан менен фермер банкта кредит алам деп 2 айлап, 3 айлап, 5 айлап очередте турбаш керек. Мына буну дагы жоёбуз. Жоёбуз. Каражаттарды биз айыл чарбасына дагы кредиттерди көбөйтөбүз. Мамлекет башчыбыз ар бир региондо кайра иштетүүчү ишканаларды куруу керектигин да айтып келет. Жергиликтүү бийлик борборду карап отурбай, аракеттенүүсү мезгил талабы. Мамлекет тарабынан регионду өнүктүрүү боюнча болгон мүмкүнчүлүктүн бардыгын тең мына регионго мына буруп атабыз. Айрыкча каражаттарды буруп атабыз. Банктыкын дагы, бюджеттен дагы мына буяка буруп атабыз. Уктуңуздар, эми жергиликтүү бийлик, акимдер, айыл өкмөттүн башчылары, райондун жетекчилери бардыгыңар тең ушуну пайдаланып, өзүңөр да кыймылдашыңар керек. Ысык көл облусунда болгонубузда Балыкчы шаарындагы шире чыгаруучу цех АВТ Агро фирмасынын иши менен тааныштык. Бул жерде алманын жана алмуруттун ширесин чыгарышат. Жабдыктар Австрия жана Кытайдан алынып келинген. ISO, HSPP стандарттарына жооп берет. Даярдоо автоматтык режимде жүргүзүлөт экен. Шире пакеттерге куюштурулат. Продукция республика ичинде да, ИАЭП мамлекеттеринде да сатыкка чыгат. Балык шаарында көптөгөн чоң жана кичи ишканалар ачылып жатат. Мына көптөгөн инвесторлор дагы кызыгуу менен карап келип жатышат. Болгон жардамыбызды көрсөтүп, ушу жерди дагы берүү боюнча, андан тышкары ушу шартын түзүп берүү боюнча дагы көптөгөн маселелерин чечип берип жатабыз. Ананьева айылында да алма ширесин чыгаруучу цехтин иштеп жатканын жеринен көрдүк. Анда дүйнөлүк стандартка жооп берген заманбап технология колдонулат жана 22 адам иштейт. Өндүрүш үчүн жергиликтүү калктан алма алынат. Россиялык инвестициянын эсебинен шире өндүрүшү кеңейтилген жана алма багын өстүрүү үчүн Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан каражат алынган. Захватываем регионы от Бизге кайра иштетүүгө алманы бүт Ысык көл районунан жана Түп районунан алып келишет. Биз сезондо эле иштейбиз. Семеновка айылында 8 гектар жерге, Ананьева айылында 10 гектар жерге бак тигишти. Быйыл биринчи түшүмдү алып, Россияга жөнөткөнү турабыз. Кыргызстанга 60 жылдан ашык убакыттан бери акиташты Казакстандан алып келишчү. Акыркы жылдары өзүбүздө өндүрүлүп жатыптыр. Ысык көл облусундагы Тоң районунан орун алган акташ генинин запастары эмки кылымга чейин жетет экен. Иштетилген ген тамак аш өнөр жайы менен курулуш материалга керектелүүдө. Оттук агропитомник ишканасынын жетекчиси Нурлан Амантуровдун айтымында бул жерден чыккан чийки затты тоок фабрикалар жана кум шекерди тазалоо үчүн кант заводдору алышат. Бул жер бир 10 чакты жыл мурун жөн эле талап болчу. Изучение кылып, баланска коюп, ошондой иштерди да жазадык. Кредит алдык, линия чоюп келдик. Райондун администрациясы дагы бизге абдан чоң жардам берди.
Мунун келечеги көп деп ойлойм. Лака жанагы Алматыдагыдай эле лака красочный чыгарса деле жакшы иш болмок. Негиз болуп эсептелет да ошол биздики эми. Акиташ чыгарса дагы мына жаныбызда завод курулуп атат. Мүмкүн же болбосо Балчыдагы обул стройматериал бар, алар деле алса иштесе болот. Айылда жашагандардын жашоо турмушунун жакшырганынын белгиси үйгө керектүү эмеректерди алып баштаганында. Канат Сооронбаев негиздеген жана иштеткен эмерек жасоочу цехке барганыбызда буйрутмаларды аткарганга жетишпей жатыптыр. Бул жерде эмеректин баардык түрлөрү жасалат. Жети Өгүз району боюнча эмерек алганы Даркан айылына келишет экен. Мектеп менен бала бакчалардан да заказ түшөт. Биз Бишкекте иштечүбүз, мебель сатып. Анан өзүбүзгө ой келди, эмне үчүн айылга ачып иштегенге болбойт деп. Ачтык. Бишкекте жасаган мебелдерден арзан, намного. Ал доказуемый нерседе аякта аябай кымбат жасалат экен. Ошол эле материалдар, ошол эле нерселер бизде арзан жасалат. Абрикостун жалбырагынан алып, анан боёйбуз. Бул Азыркы күнү Ысык көлдүн айылдагы келин апалары бир айыл бир продукт долбоору менен иштеп жатышат. Илгерки жана жаңы технологияларды колдонуп, кийизден кыргыздын салттуу буюмдарын жана башка түркүн нерселерди жасашат экен. учурда бул ишканада кийиз буюмдарын жасашат эжелер, 35тен ашык эжелер иштейт. Бул да болсо, баягы айылда жумушсуздук маселесин чечкенге бир аз да болсо жардам берет. Ар бир эже бул жактан өзүнүн иштегенине жараша акча табышат. Жасап аткан продукцияларды чет мамлекеттерге экспорттайбыз, Японияга, Европага жана ошондой эле көптөгөн мамлекеттерге экспорттайбыз. Элеттеги келиндерди иш менен камсыз кылуу боюнча иш аракеттер ар бир айылда жүрүп жаткандай. Жерлерде кичи жана орто ишканалар эле ачылбай, ар бир айылда спорт аянтчалары да курулган. Мактанарлык нерселерибиз бизде ар бир айылда ошо кичи мини футбольный площадкалар ачылып атат. Буну менен биз кечкисин, күндүз жаштардын бош убактыларына ошо футбол ойнотуп, көп иш-чараларды жүргүзүп атат. Кийинки жылдары мамлекет ишканаларды ачканга гана насыя жагынан жардам бербестен, кыргызстандыктардын турак жай маселесин чечүү үчүн да көп иштерди аткарды. Сооронбай Жээнбековдун шайлоо алдындагы убадаларынын бири жеткиликтүү, пайызы төмөн насыя аркылуу калкты турак жай менен камсыз кылуу эле. Биздин жарандардын баардыгына тең ипотеканы таркатыш боюнча 8%дан 10% азыр. Келечекте 8%га чыгыш боюнча мына иштер жүрүп жатат. Мына буну дагы ишке ашырабыз. Эң керектүү маселе. Мамлекеттик ипотекалык компаниясы бюджеттик мекемелерге билим берүү жана саламаттыкты сактоо кызматкерлерине үй бере баштагандан бери башка облустарга салыштырмалуу Ысык көлдө кайрылуулар көп болуптур. Ошондой кайрылгандардын бири райондук каттоо кызматында иштеген Арзымат Алымбаев. Квартира алып жүрдүк да. Квартира алып жүрүп анан квартирага деле акча төлөп аттык, анан квартирага акча төлөгүчү да анан ушу бир комнатаны бүтүрүп алып жашадык. 5-6 жылдай жашадык ушул бир комнатада. Ал мамлекеттик ипотека программасына кирип, керектүү документтерин чогултуп, насыя алып, жылдар бою салып жаткан үйүн быйыл бүтүрүп кирген. Бай үй квартирага жашаса деле жаштарчы азыр квартирага деле төлөйт. Андан көрө банкка төлөсө зато өзүнүн үйүн четине бүтө берет дегендей да. Биз ошонто туруп анан буюрса бүтүрдүк, жакшы. Аймактарды суга суу менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттин так ишке ашырууга каражаттары белгиленген чоң программасы бар. Президент Сооронбай Жээнбеков бул программа 2024 жылы толук бойдон ишке ашат деп жарыялаган. Мына былтыр 634 гектарга жаңы жерге суу чыкты. 3,5 гектар жердин суу чыгарышы жакшыртылды. Каналдары ремонт болуп, суу менен камсыз болгон жакшырды. Түп районунун Михайловка айылында Союз малынан бери талкаланып калган суу каналынан улам жылдар бою дыйкандар суга суу көйгөйүн тартып келген экен. Чечилбеген маселе президентке кайрылуудан кийин ишке ашкан. Биздин айылда 3,5 миң адам жашайт. Көп жылдан бери суга суу аябай чоң маселе туудуруп келген. Кайрылбаган жерибиз калган жок. Көп жерге жаздык, кайрылдык. Ушул маселени чечип бергиле деп. Буюрса быйыл Ысык көл фонду акча бөлүп берип,
тендер өттү. Тендерде Лой компания, чүйлүк Лой компания утуп алып, анан мен артында турган бул эки объектти курушту. Баш аяга бул суу 2 километр 400 метр узундугу. Параллельно коюшту да, эски лоток менен кетирбей, жанына дагы лоток куруп туруп, башы. Анан бияка водоотстойник коюшту. Андан ары ошо параллельно труба өткөзүштү. 2 километр 400 метр болду баш аяга. Мындан башка Ак Суу районунда Тасмар Каранар спаасында ички суу тармактарын калыбына келтирүү иштеринин жүрүшүнө күбө болдук. Бул чоң долбоор бүтүп калса, 2000 гектарга жакын сугат жерлер пайда болот дешет. Ысык-көл областынын Ак Суу районундагы Каракол айыл аймагында жайгашкан Тасмар Каранар суу пайдалануучулар ассоциациясынын ички сугат тармактарын калыптандыруу иштери 2018 жылдын сентябрь айында башталган. Бул ишти бүткүл дүйнөлүк банк каржылайт. Жасалган иштер: бир суу өлчөөчү пост, 105 суу бөлүштүргүч, 4 көпүрө, анан 20 труба аркылуу өтмөк. Союз тарагандан бери, андан бери 20-30 жыл өттү. Ошондон бери арыктар, каналдар каралбай, ошо суу жетпей, жүздөгөн гектарлар калган. Койлолор долбоордун азыр 29-30% бүттү деп атабыз. Ошонун баары бүтсө, биздики дыйкандардын турмуш тиричилиги абдан оңолот. Ага суу өмүр булагы дегендей, суу эң чоң ролду ойноп атпайбы бутчандан өткөндө. Мына андан тышкары азыр мына трубчатый переезд деп коет, ошондойлор да салынып атат. План боюнча чоң немеден 20-ны салмакпыз, азыр 7 салынды. Ысык-көл облусу туризмдин борбору болуп саналат. Бирок калктын калың катмары айыл чарбасы менен алектенет. Дыйкандар менен фермерлер өндүргөн продукциялар экспортко да чыгып, ички керектөөнү да камсыз кылат. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында Караколдогу калкты тейлөө борборунда электрондук документ жүгүртүү да ишке ашкан. Мурунку кезде катты жазып, кол коюп, баягы печаттарын коюп алып, почта кызматкерлери же спецсвязь менен жөнөтүлүп, ал 2-3 күндө жетпестен, азыр катты жазып бүткөндөн кийин кнопканы баскан түрдө уже 1 минуттун ичинде, например, Бишкек шаарына же министерстволорго же ошо обл администрациябы же айыл өкмөттөр ошонун баарынын алкагында ушундай иштерди алып барып атабыз да. Мындан 3 жыл мурда Каракол шаарынын жүрөккө өткөн оң көйгөйүнүн бири тамтыгы кеткен жол, таманга жабышкан ылай дешчү эле. Биз Каракол шаарына барганыбызда жолдору алдаганча оңолгонун байкадык. Иштерибиз арбын болду. Эң биринчисин айта кете турган болсом, Кыдыраке көчөсү, узундугу 1440 метр. Андан кийинкисин айта турган болсом, Абдрахманов көчөсү, өзүңүздөр көргөндөй 673 метр, туурасы 14, жана эки жагынан тротуар. 2019 жылдын 9 айында Ысык-көл облусунун негизги өнөр жай комплексин 43 ири, орто жана чакан ишканалар түздү. 1531 жумуш орду түзүлгөн. Айыл чарбаны каржылоо жети долбоору. Коммерциялык банктар тарабынан 1558 айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөргө жеңилдетилген кредит берилди. 9 айда Ысык-көл облусу боюнча асфальт 31,5 чакырым, бодурлоо жумуштары 18,8 чакырым, шагыл төшөө жумуштары 10 чакырым жана 23 чакырым разметка жумуштары аткарылды. Интернет дээрлик 99% мектеп интернет түйүнүнө кошулду. Таза суу. Облус боюнча 176 ири айылдын ичинен 86 айылда суу берүү системалары курулуп, анын ичинен дүйнөлүк банктын долбоору менен 74 айыл, республикалык бюджеттен 6 айыл, башка булактардан 6 айыл. Бул курулуш иштерине 525 миллион сом сарпталган. Бүгүнкү күнү 270.340 адам таза суу менен камсыз болушкан. Президент Жээнбеков Кыргызстаныбыздын ар бир облусу, ар бир аймагы, ар бир айылы үчүн күйөм. Бирок баткендиктер өзгөчө жүрөгүмдүн төрүндөсүңөр деп өрүксарлуу аймактын эли менен жолукканда айтканы бар. Географиялык жактан борбордон алыс, чек арага чектеш жайгашып, башка облустарга караганда социалдык экономикалык ыңгайсыздыктарды көп көргөн Баткен облусунда президент жарыялаган аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында таза суу, ирригация, экспорт
экспорттук потенциалды өнүктүрүү маселелери кандай чечилип жатканы тууралуу кийинки берүүбүздө сөз кылмакчыбыз.